районунун Искра айыл аймагы район борборунан алыс эмес жайгашкан. Дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенген айыл калкынын саны 5250. Карамагында 5 айылды камтыйт. Аймак башынан бери эле дотацияда. Ага карабастан анын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө жылыштар бар. Жергиликтүү бюджет 6 миллион 900 гана сомду түзөт. Андыктан 1 миллион 200 сом республикадан бөлүнөт. Буга байланыштуу негизинен тышкы инвестиция жана ар кандай чет өлкөлүк долбоорлорду тартууга муктаж. Өткөн жылы Аслан фондунан жетим жесир кароосуз калган үй бүлөлөргө чоң жардам көргөзүлдү. Айыл аймагынан бөлүнгөн атайын жерге турак жай курулуп, ага 15 үй бүлө жайгаштырылган. Үйлөрдү куруп гана бербестен, анын ичине турмуш тиричиликке керек эмеректерди жана техникаларды толугу менен алып беришкен. Мындан тышкары ар бир үй бүлөгө бирден саан үй энчилешти. Бул камкордукка үй ээлери ыраазы. Мындай шартты керек болсо жакындарыбыз да жасабайт болчу дешет. Мурунку шартыбыз квартирада турчубуз. Квартирада туруп, жолдошум антип участкага алып үй салганча эле каза болуп калды. Анан кийин эле 2 жылдан кийин эле ушу биздин биякта Талай байке жамаат эмеси. Ошол ушундай үйдү салдырып, анан карап барабыздан Искрада кимдер күйөөсү жок, үйү жок, балдары көп. Ошондойлорду карап тандап анан ошо үйгө берип калды ушундай үйдү. Менин 4 кызым бар. Үй жок болуп эле кичине квартирада туруп ошонусу кыйын болуп калды да. А так жакшы эле жашачубуз. Анан эми биякка келгенде жардам берип атышат. Зато квартирада эмес, эч ким эчтеке дебейт. Өзүбүздүн каалаганыбыздай жашайбыз. Кичине продукт болсо, акча болсо ошондой жардам кылып турушат. Кудайга шүгүр, үй жай менен мурун үйүбүз жок болчу, баягы өкмөттүн үйүндө турчубуз. Азыр бекер туруп атабыз, колдорунан келген жардамды берип атышат. Акчалай беришет, продуктлай беришет, балдарга кийим беришет. 4 балам бар. Күйөөм 10 жыл болду каза болуп калганына. Эми кыйналдык, кыйналбай болмок белек. Эл бар дегенде бир тууган бар жашап атканбыз. Анан ушинтип деги бекер үй берилип калды. Жакшы азыр эми. Айылдагы социалдык объектилер боюнча бир катар көйгөйлөр бар. 5 айылдын тең балдар үчүн курулган союз учурунан калган бала бакчанын жалгыз имараты турат. Бирок анын эч кимге пайдасы жок. Же менчикке чыгарып бул имаратты сатып алган адам колдонгон эмес, же болбосо айыл эли үчүн кызмат кылбайт. Анын жайын айыл аймак башчысы өзү айтып берди. Бала бакча союз убагында бизде Чуйский птица фабрика деген фабрикабыз бар, 560 гектардан турган. Ошол убакта ушулар тарап жагынан салынган садигибиз бар. Ушу чоң садик союз убагында иштеп турган садик болчу. Андан бери 90-жылдары приватташтырылып кеткен. Орус жарандары приватташтырып алыптыр. Андан кийин 2007-жылдары колдон колго өтүп сатылып кеткен да. Кыргыз жарандар алыптыр. 2016-жылдары биз ушуну өзүбүздүн баланска кайтарып алайлы деп эметсек 5 миллион каражат сураган да. Ошону 5 миллион каражаттан республикадан тияк-бияктан акча каражат сурап аракет кылып өзүбүздүн баланска алайлы деп атсак, бул кайра кийинки ээси 7 миллион сурап койгон да. 7 миллионго анан акча каражат жетпей таба албагандыктан бизде мектебибиз бар, Чаташты чоң мектеп, ошонун бир канатына 90 орындык бала бакча ачканбыз да. Азыркы убакта бул бала бакча ошол жеке менчикте турат. Азыр сатам дейт, бирок 4 миллион каражат сурап атат азыр. Бул садигибизди өзүбүзгө баланска алсак, кийин инвесторлор болобу, донорлор болобу, ушулар менен тургузуп алсак деп бир аракеттерди кылып жатабыз. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат азыркы убакта. Бала бакча жок болгондуктан айылдагы мектептин бир канатын ачууга мажбур болушкан. Ага жергиликтүү жана республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, ичи толугу менен оңдоп түзөө иштеринен өткөн жана эмеректер алынган. Бул бала бакча жеткинчек деп аталып, анда учурда 3 топтон турган 90 бала тарбияланып жатат. Ага катар 3 сааттык мектепке чейинки даярдоо программасынын негизинде да балдар билим жана тарбия алышат. Садигибиз 1993-жылы эле токтоп калган. Ошондон бери садигибиз жок. Балдарды апара турган жери жок. Ата-энелер аябай муктаж болгондуктан бир нече жылдары ушу чогулуштар болгондо ата-энелер
кайрылдык элек ушул ушул бир айылда жок дегенде бир эски айылыбызда тиги садик ачылса экен деп. Анан кийин ошол мурунку садик колго өтүп кеткен болгон садик. Ошол себептен бирки Искра айылындагы мектептин бир жагына ачылганга уруксат берилип, ошо мына 2017-жылдан баштап иштеп жатат. Ата энелер аябай сүйүнүчтүү болушуп, негизи бияка мунун баарын даярдаган айыл өкмөтү. Айыл өкмөтүнүн ошо каржылаган негизинде садигибиз бүткөн, чоң ремонттор жасалды. Азыркы замандагы талабы менен жасалганда мебелдерди дагы сатып беришкен. Андан тышкары дагы Минобразованиядан дагы мебелдер келген. Жана 3 сааттык 2 группага деп ылайыкталып келинген да. Жана дидактикалык материалдар, мебелдер баардыгы ошо жабдылган да. Эми 3 сааттык программа боюнча 2 группа иштейт. Андан тышкары 3 группабыз бар, 3 тайпабыз бар да. Эми бу жерде тамак ашы болсо, баягы бул 10 сааттык программа боюнча тамак ашы боюнча ата энелер жабдыйт, калган бар материалдык жактарын баардыгын айыл өкмөтү тарабынан болот. Тамак аш программа боюнча кадимки эле баягы учебный программа боюнча эле иштейбиз. Шарттары жакшы, бирок мындай чоңураак болсо садигибиз, дагы ушул айыл өкмөтүндө болгон тетирки садигибизди алып берсе, ошол жакшы болот эле. Тар болуп атат. Талаптар болуп атат. Көбүрөөк ата энелер бар, то есть балдар дагы бар. Анан бул негизи бул садиктин муктаждыгы өтө чоң. Себеби дегенде биз айтып атпайбызбы, бөөркү балдардын билим сапаты, мектептеги билим сапаты төмөн эмнеден болот? Ушул бир жагы бөөркү садиктин жок болгондуктан болуп атат да. Анан ошол себептен бөөркү ачылган аябай жакшы болду да. Балдар аябай жакшы эметип, ушул жака келебиз деп үйлөрүндө тиги садикке качан барам деп ыйлагандар бар. Чыгып баягы муктаж болгонубуз баягы эметип атат да. Ата энелерге аябай жакшы жардам болуп атат да. Номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору Искра, Кошкоргон жана Сайлык айыл аймактарынын калкын тейлейт. Бул жерде дарылоо шарты мурдага караганда жолго коюлган. Кызматкерлер тейлөө боюнча нааразы эмес. 9000ге жакын жарандарды дарылаган борбордун жамааты бирдикте жана уюшкандыкта иш алып барышууда. Техникалык жабдуулардын баардыгы жетишпейт. Мисалы кызматкерлер мынча көлөмдүү аймакты тейлеген жайда бир УЗИ аппараты болушу керектигин билдиришет. Ошондой эле учурда лаборатория менен күндүзгү стационар бир бөлмөдө жайгашкан. Бул дарылануучуларга жана тейлөөчүлөргө ыңгайсыздык жаратат. Бизде коллектив 15, коллектив 4 фапыбыз бар. Анан биздин ГСВ 3-бизге, ГСВ 3-кө 8902 адам кайрылат, 3 айыл өкмөтүнөн. Анан биздин шартыбыз жакшы эле. Бизде ЭКГ бар, сухожаровойлор бар, прием кылабыз. Кичине бизге керектүү нерсе УЗИ аппарат эле. Жакшы болот эле да бар болсо. Дары-дармек жетиштүү. Ал жагын райондун ЦСМ обеспечить этип турушат. Комиссиялар келип турат, ФОМС деген комиссиялар келип турат, баары стимул берип турат бизгечи иштешке. Анан эми эгерде жетишпеген нерсе болсо биз районго кайрылабыз, ЦСМга. Ал жактан бизге жардам берилет. Дары боюнча проблема жок. Анан дагы эмне көбүнчө бизде обычный грипп, простудалар бар. Анан кийин балдарды болсо кичине ОРВИ, ангина деген оорулар болуп калат. Среди населения давление көп, гипертоническая болезнь, сердечное заболевание көп абдан. Ошолорго аракет кылып атабыз, ошолорду профилактически ошолорду давление кризиске жеткирбей, дарылаганга аракетибиз чоң. ФОМСта текшерет, ФОРда текшерет. Анан туберкулез бар болуп атат. Элдин арасында туберкулез оорусу бар. Аларды азыркы жаңы положение менен үйлөрүнөн да дарылап, дарыларын баарын өзүбүз берип, колдоруна күнүгө ичирип, ушул жерден тетерде текшерген жер бар, место сбора мокроты,
ичинде уголок, контролируемое лечение деген уголокторусунун баары бар. Кыздар өздөрү дарыны берип, карап турушат. Биз тынчап турабыз, анализдерин жасап турабыз. Аракеттерибиз жакшы, эми жалпы социальный положениядан да зависит этет да туберкулезный больной. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун имаратына улай эле жайгашкан эски айылдык ооруканасы көп жылдан бери иштебейт. Имаратты турганы менен ал пайдаланылбагандыктан авариялык абалга келген. Оорукана түп орду менен жок болсо бир жөн. Бул жерде даяр турган имаратты оңдоодон өткөрүп, анан жаркыраган оорукана ачылса болот эле. Райондун борборундагы ооруканага бейтаптар батпай калган учурлар болот дейт айыл тургундары. Искра айылындагы больница союздун убагында таптакка иштеп турган. Ушул жерге оорулар жатып, лечение алып, капельница алып, ушул жерден дарыланып кетишти. Союз бүткөндөн кийин мынакей каралбай калды. Ушул зданиябызды ушу аз эле эме кетмек каражат. Үстүн жаап, ичин баягы мелкий ремонттор кылса. Анан кийин фундаментинен кургандан көрө ушу готовый зданияны оңдогонго ушу канчага кайрылдык. Эме жок. Реакция жок. Министр жактан ошо реакция жок. Бугачы. Мына өзүм как мен айыл башы быйыл эле мынакей ушуну айттым. Сельский сходта айтылды. Ошондо министрсе экономика берген кишилер бар болчу. Алар укту. Анан биздин өзүбүздүн буга акча каражаты жетпейт, айдап кеттик ичиндеги. Бизде дотация турган айдап кеттик. Анан кийин дагы мына ушул мынакей оорулар менен райондук эмеге жетпейт. Барсаң тиги оорулар көп, орун жок. Анан кийин ушу кыйналып атат элгечи. Ушуну оңдоп берсе, ушу өкмөт көңүл койсо деген ой. Эми көйгөй бирде мынакей эң жаман көйгөй мынакей бизде канализация. Биздин канализациябыз иштебей калган. Таптакырчы. Анткени очистной сооружение иштебейт. Анан иштебегенден кийин мына канализациябыз тиги тоже каражат керек болот. Ага дагы алекөттөн акча каражаты жетишпейт. Эми проект менен иштей жатабыз. Проект качан иштейт? Күнүгө көйгөй күнүгө. Ошо канализацияны ушу өкмөт карап берсе, аябай жакшы болот да. Биринчи. Эми проектти мынакей жаңы эле мынакей эметтик. Жаңы эле кетти проект. Болобу болбойбу, качан болот? Быйыл болобу, эмне жыл болобу? Ага дагы ушу бюджетке кирбей калыптыр быйылчы. Ал дагы күнөм быйылчы. Жылдагы бул өзү көйгөй да биздегичи. Айылдын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча да бир катар иштер жасалды. Калктын саны көбөйүп, жаш үй бүлөлөр үчүн атайын айыл четинен жер участоктор берилип, үйлөр салынып, жаңы конушка айланды. Бул аянт тамдар четинен салынып баштаган менен жолу жок түз эле жер болчу. Өткөн жылы Түштүк Кореянын Семайл деп аталган кыймылы тарабынан бул аймакка жол салынды. Ал үчүн $20,000 бөлүнгөн. Бул кыймылдын мерчемдүү долбоорунун негизинде айыл аймак башчысы Кореяга барып, атайын окуудан өтүп келген. Мекта жашаган кишилерге же машина кирбейт, балдары окууга барганга жол жок. Булай баткак болуп, ушул жер ээн талай болчу да. Анан 2017-жылдын башында Түштүк Корея элинен проект келип, ошол проектке катышып, Кыргызстан боюнча бир 4 айылдык пилоттуу проект болуп өткөнбүз. Ушул проект менен 4 жараныбыз барып келди. Мен өзүм кошо Түштүк Кореяга барып аякта 10 күндүк окууга барып, ошол жерден айылдын көйгөйлүү маселелерин тандап, ошо жол жазып берели, ушу жаңы конушка деп ушу долбоор жазганбыз. Аны презентация кылып аяктан жактап келгенбиз дагы. Ошо 2017-жылдын күз айларында, күзүндө, август айында баштап ушул жолду жасап баштадык. Ушу Корея элинен $20,000 акча каражат бөлүнүп берген. Ошо $20,000 ушу жалаң ушу жолго жумшадык да. Бул проект 5 жылдык проект. Биринчи жылы ушу айылдын көйгөйлүү жолун, суусун жасай турган проект экен. Көйгөйлүү маселе, кандай маселе бар, ошону элге керектүү көйгөйлүү маселеси ушул жолду тандадык. Ошо эл менен 3 жол жыйын кылып, элдин талабы ошо жаңы конушка жол салып бериле дегенден ошол жакта ушул проектти жактап ушул жолду салып бердик. Мындан тышкары быйыл дагы 2018-жылга карата алардын талабы боюнча, кореялыктардын талабы боюнча экинчи жылы бул доход алып келүүчү проект түзүш керек экен. Бул 2018-жылга дагы жакында эле 10 күнгө барып келишти 4 жараныбыз. Анан аяктан
ушул мал чарбачылык проекти долбоорду киргизишип, ошол боюнча быйылкыга ошону пландаштырып атабыз. Быйыл да $20,000 беришип, ошого мал чарбачылык кичинекей ферма, уй ферма ачсакпы деп пландаштырып турабыз. Азыр ошо жайгаштыра турган жерлерин, жайыт жерлерин, тойдун камдап ошого кам көрүп атабыз. Ошо проекттини жазып долбоорлорун бүтүрүп да ошо акча каражатын бүтүп атабыз азыр. Өткөн жылы мал чарбачылыгын жана жайыттарды жакшыртуу боюнча Аристин пилоттук долбоору бул аймакта ишке ашкан. Айылдагы арыктарды казуу жана алыскы жайыттарга баруу жолдорду оңдоого атайын МТС Беларусь тракторун жана экскаватор бульдозерди алышкан. Ал үчүн сумманын 46% Арис, ал эми 54% айыл аймагынын бюджетинен төлөнгөн. Учурда техника айыл турмушу үчүн кызмат кылып жаткан чагы. Биз башында пилотный болуп биздики район боюнча биз биринчи алдык да. Келгенден бери мына өзгөр көргөндөй токтогон жок. Ошо айылдын көйгөй жерлерин баарын иштеп тазалап атат. Кошуна айылдарга да барып атат, арыктарды тазалап атат, жолдорду түзөп атат. Мына өзгөр көргөндөй новостройканы да жолдорун жасады. Былтыр ушу бир проект, дагы бир проект келди эле, ошо менен совместно алардын техникасы менен биз ушу экскаватор жүктөп берип атты, түздөп атты. Ушу могул жолду полностью ушу трактордун күчү менен дагы эме болдук да, салдык. Мына Кудай буйруса жакшы бул тракторубуз. Жаңы трактор, бир 5 жыл ойлойбуз. Проблема болбойт бул боюнча. Бир жуманын ичинде ушул жол арыктардын эмеси бүтөйүн деп калды. Дагы бир 2 айлыбыз калды. Ошол эмелер бүтсө, анан уже тоого алып кетебиз да бул тракторду. Ошо бир 10-15 күн тоодо болот. Тоонун жолдорун оңдойбуз, жайыттарды. Эми негизи айыл өкмөткө бул сервис керек экен, техниканын баары элечи. Мына элге, например, комбайндар керек уборканын убагында. Бизде айыл өкмөтүндө азыр ушул техникабыздан башка техника жок. Бир эле караганыбыз эле ушул. Негизи келечекте ушул баягы илгеркидей комбайндарыбыз болсо, тракторлорубуз болсо жер айдаган, жанагы жана малай муши деген немелерибиз көп да. Ошолорго көп жардам болмок да. Ал керек. Ушундай негизи сервис ачсак жакшы эле болот. Пландарыбыз да бар андайлар дагычы. Айыл аймагында өз тиричилигин куруп, эмгегинен баар тапкан адамдар көп. Алардын бири Таалайкүл Бейшебаева. Ар түрдүү иштер менен алектенип, үй бүлөсүнө киреше алып келүүдө. Анын уулдары да эмгекчил энесинин жолун жолдоп, өз-өзүнчө чарбачылык жана башка чакан иштер менен алектенишет. Мисалы бул короосундагы өзгөчө породадагы короос, тоокторду атайын сатып келишип, өстүрүшүп, көбөйтөбүз деп жатышат. Кезегинде аларды уруштурууга алып барышат жана кымбат баада соодалоого болот. Тоокторду мушташтырып жүрүп эле кызыгып, анан ошону көп эме кылып эле улап алып калды да. Эми ар кайсы жерлерге барып мушташтырат, кээде утат, кээде утулат. Тооктордо өзүнүн дарылары болот. Дарылары бар, ошонун витаминдери бар, ар кандай эмелерин өзүнүн эмеси менен алып келип берет, дарыларын да берет, витаминдерин да берет, эт бышырып берет. Корундары отдельно. Көбөйтөлү деген оюбуз бар. Эми чоңойтабыз, ферма кылабыз буюрса. Ферма кылып эметебиз да. Ошондо менен заниматься этет. Мындан кичи уулум болсо, сельский хозяйство трактор менен заниматься этет. Трактор айдап, жерлери бар, 30 гектар жерибиз бар. Ошо менен алектенебиз. Өзүм болсо дүкөндө иштейм. Эми айылдын себин, кыстардын себин даярдайм. Ошо менен алек болобуз ошол. Таалайкүл айым көптөн бери жууркан төшөк каптап, кыздын себин даярдоого буйрутмаларды да алат. Курак курап түрдүү кездемелерди айкалыштырып, жер төшөктөрдү тигет. Үйдө бошолтура албайм дейт ал. Союз тарагандан кийин менин жолдошум каза болуп калды. Жолдошум каза болуп, балдарым кичинекей калды да. Анан кичинекей үстөнүн үстүнөн бирдеме сатып баштадым. Ошондон улап эле анан кийин мындай төшөккө да көчтүм да. Кенеде эме менен балдарымды багала турган эмесмин. Анан төшөк алып, ошондон кийин анан элдер кыстын себин бере баштады. Кыстын себин алып эле анан төшөк курап, жууркан каптап, ошентип жүрүлөрүн улап кеттим өзүм эле. Эч кимден эч кандай жардам деле күткөн жокмун, эчтеке деле күткөн жокмун. Өзүм салымым менен эле өзүм аракет кылып эме кылып балдарым бутунан турду, Кудай буйрса. Искра айыл аймагынын калкынын курамын түрдүү улуттардан турган эл түзөт.
Негизинен бул жерде Дунган улутунан калк көбүрөөк отурукташкан. Алар дыйканчылыкка абдан жакын болуп, жерди иштетүүнү мыкты билишет. Таманакы маңдай тер менен кумурскадай эмгекчилдигинин натыйжасында бир чоң үй бүлөнү багып, киреше алып келип жаткан Исмар Лилис бир гана күжүрмөндүк жана эмгек ийгилик алып келет деп белгилейт. В то время трудностей в основном у всех было. Где-то как-то выкручиваешься, опять же, долги лезешь, и потихоньку продвигаешься это все. И каждый год увеличиваешь посылную. И вот так только можно прожить. И надо все время работать. И все. Не надо думать, что я сейчас кредит возьму и буду работать. Надо самим работать, чтобы как-то хотя бы прожить. Не надо, чтобы развиваться, хотя бы прожить, а потом уже развиваться. И каждый сам считает, что его вложить, чтобы он хотя бы процент 10-20 приносил прибыль. Это уже достаточно. И это все потихоньку. Только так. А по-другому нет, не получится. Но в этом году мы посеяли, свекла посеял, кукурузу посеял, клевер, то, что был посеянный, соя посеял, то, что есть. Каждый год этим занимаюсь, а сильно овощами не занимаюсь. Почему? У меня техника есть, и на такие работы там физический труд нужен. Ну, постараться как? Если насколько возможно здесь, столько же посадить. Не надо, что если сосед, допустим, сажает 20 гектаров, почему я не могу? Если я могу это 20 гектаров обеспечить техникой, удобрением, этими отравами, еще пойдет, можно. А если не можно, опять зачем он нужен? Лучше немножко посади в этом году, а на следующий год чуть-чуть увеличь, если, опять же, если в этом году урожай хороший будет, прибыль хорошая будет, значит, ты на следующий год можешь расширяться. А если также урожая нету, ты не можешь расширяться. Значит, так же двигайся. Не надо смотреть на соседей, надо смотреть на свои возможности. Только так. В вашем хозяйстве все есть? В планах как? Если в планах детей на место поставить, дом им купить, и все. В планах так. А других планов нету. Да. Чтобы хотя бы обеспечить более-менее. Если у детей будет работа, обеспеченная, допустим, землями, хотя бы родители голодные не будут. Хотя бы вот это. Я так рассчитываю. Если у детей работы нет, значит мы будем голодны, не то что дети. Вот так говорят. Искра айыл аймагынын киреше бөлүгү аз болсо да өткөн жылы бир катар пайдалуу иштер жыйынтыгын берди. Ар кандай чет өлкөлүк долбоорлордун жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен бир топ иштер жасалды. Биринчиден эле көйгөйлүү маселебиз таза суу айыл жерлеринде. Ошол ар бир айылдарыбызда таза суу менен камсыз болгон скважиналар отурат. Убак менен ремонттолуп, колонкалар ремонттолуп, скважиналар ремонттолуп турат. Суу жеткиликтүү баарына таза суу. Айылдын ичиндеги арыктарды, көйгөйлүү маселелердин баарын жасап ишке ашырып атабыз. Бишкек Торогарт чоң жолубуз бар, республиканский назначение трасса. Ошого 2,5 километрге освещение койдук. Азыркы убакта күйүп, жолубуз жарык болуп калды. Ушул жолдон көп мектебибиз бар, ар бери балдар өтүшөт. Кечкисин кырсыктар болбой, азыркы убакта жарык болуп трассабыз элге ыңгайлуу шарт түзүлдү да. Азыркы убакта жашылдандыруу 3 айлык санитарлык тазалоолор башталды. Анан көчөттөрдө отурубуз, бактарда отурубуз, жашылдандырууларын баштап атабыз. Мектептерибиздин соц объектилеринин тегерегин жашылдарын көрктөндүрүп, жаңы көчөттөрдү тигип атабыз. Мектебибизде, Кара Дөбө айылында мектебибизде алма багы эскирип калганына шартына байланыштуу эски бактарды алып, жаңы алма бактарды отургуздук. Азыркы жакшы сорттогу алма бактарды отургузуп атабыз. Быйылкы региондорду өнүктүрүү жылына карата аймактын арымдоо пландары бар. Айылдын инфраструктурасын жакшыртуу жана социалдык шарттын оңдоо демилгеси мындан ары да уланат. Симгрант боюнча Кара Дөбө айылында мини футбольный поле салынып атат. Азыркы убакта тендерден
тендерге бердик. Тендерде 25-inde тендер ачылат. Ошо менен анан буюрса уткан фирма салып баштайт. Андан сырткары 500 гектардай бир жерибиз, сугат жерибиз. Суу кыйынчылык менен барат да, ошол жерге дагы бир жаңы БЧКдан жаңы бир шлюз ачып атабыз. Ал иш-чара дагы ошо азыр фирмадагылар жазып атышат. Бир проект, бир подрядчиктер уткан, ошолор фирма жазып атат. 20 күн ичинде бүтүрүп өткөзүп беришет. Таза суу маселеси боюнча Кара Дөбө айылында Союз убагында калган системабыз эскирип бүткөн, азыр жараксыздан чыгып баратат. 2017-жылы Алат Тоо булагы тарабынан, Арис тарабынан проект өткөзгөнбүз. Ошол проект буюрса долбоорго ашып, ошол жакында иш башталат деп үмүттөнүп турабыз. Азыркы убакта Кара Дөбө айылында болду жаңы система. 22 миллионго системаны скважинана жаңы коюп беребиз деп атат. Бизде 568 фонд жери бар. Ошонун баарын айылдын тургундары ижарага алып иштетишет. Жылдан жылга элдин талабы көп болуп, жер иштетебиз дегендердин. Ушу ижарага алган жерлердин арендасы, баасы өсүп атат. Бул да бизге киреше булак болуп калат. Андан сырткары бизде чуйский птица фабрика бар. Аны Кытай өлкөсүнүн жарандары иштетишет. Алардан дагы азыркы убакта 4 цех иштеп атат. Тоо чыгарып. Алардан дагы жардам болуп турат бизге. Карьерлерибиз бар, шагыл таш чыгарган. Алардан да аренда налогтору түшүп турат бизге, киреше булактары. Аймактын арымдоосу, социалдык экономикалык өнүгүүсү калктын бирдиктүү ишине байланыштуу. Күчтүү аймак албетте күчтүү өлкө.